Дагы бир жолу мен сиздерди менен жолугуштурганга чын дилден баягы саясий салам эмес бул, туура түшүнгүлө. Бул саясий же артисттик же башка салам эмес. Мен чын дилден берген саламым ушул. Ассаламу алейкум деп айткым келет. Баарыңыздарга ушул Алла Таала жараткан үйүңүздөргө тынчтык берсин, берекесин берсин. Эң негизгиси алты санаңыздарды аман кылсын. Балдардын жамандыгын көрбөңүздөр. Көз жашыңыздар эч качан төгүлбөсүн. Тапканыңыздарга берекесин берип жараткан жакшылыктарга буйра берген күндү насип етсін. Анан кайрадан ошол өзүбүздүн учкан уябыз баары бир Кыргызстанга барабыз. Каалайбыз, каалабайбыз, баары бир барабыз. Азыр эми жаштарда жаштык жалын менен, от менен ошол кайсы жерде жакшы жумуш болсо, жакшы айлык болсо жүрөбүз. Эртең 50дөн жашыбыз өтүп баштагандан баштап баары бир баягы биздин туулуп өскөн жердин топурагы тартат. Ошол күндөргө чейин баарыңыздардын алты саныңыздар аман болсун деп айткым келет. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эми мен канча жылдан бери эл менен жолугуш өткөрүп жүргөн болсом, суроолордун баарын эртерээк айтам, кагазга жазып бергиле. Атыңарды жазбай эле койгула, эгер кайсы бир деңгээлде уялып атсаңар, тартынып атсаңар, жашынып атсаңар, мен эмне үчүн кагазга жазып бергиле деп айтам, убакытты үнөмдөө гана максатында. Бизде баягы суроо берердин алдында айландырып келгенче көп убакытта сүйлөйбүз да. Кагазга жазып койгон болсо, биринчиден өзүбүздүн убактыбызды, экинчиден ошол жерге келген азаматтардын, жигиттердин, кыздардын убактысын үнөмдөйбүз. Ошол максатта гана жазып бергиле деп суранам. Эгер суроолор даяр болгон болсо, бере бергиле. Мен жанагы саламдашкан жериңиздерге жалпы алик алайында жакшы мактап жазган жерлериңиздерди таштап кетип суроого эле түзө кете берейин. Адахан Кимсанбаевич Эсереман келип алдыңызбы дейт, рахмат. Суроом бар, жүрөк өйгөн, ойлоп турам, баары эле ушундай кыжалат болсо керек деп. Сизди президент болушуңузга көп бут тосуулар болушу мүмкүн, анан шайлоо деп коюп, өздөрүнүн адамын уже дайындап койду деген ой кетет. Себеп президент өзүнүн мураскери бар. Шамшиев дейт, Кыргыз Шамшиев дейт. Эми тоскоолдуктар дегенде тоскоолдуксуз эч качан жашоо болбойт. Тоскоолдук дайым бар. Анан тоскоолдуктан коркуунун кажети жок. Тоскоолдуксуз кайда кетишиң мүмкүн? Эч кайда кете албайсың тоскоолдук. Жөн эле ат чаап баратканыңда деле баары бир шамал уруп турат бетиңе. Тоскоолдук ошол деле тоскоолдук. Жашоонун өзүндө тоскоолдук. Ал тоскоолдуктарды жиреп өтүш керек. Мураскери кылабы, же башка киши болобу? Анын баары биздин кыргыз элинин өзүнөн көз каранды. Эгерде муштундай түйүлүп ишенип коюңуздар. Мен ошону 2000-жылы айттым эле. Өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот деп. Тоскоолдуктарды жеңе билишибиз керек. Мына ошол жерде жүрүп атасыздар, сиздерде тоскоолдуктар жокпу? Толгон токой тоскоолдук бар. Ошо карабай чылап келдиңиздер. Паспорт деген тоскоолдугу бар, тил деген тоскоолдугу бар, мыйзам деген тоскоолдугу бар. Тоскоолдуктарга карабай иштеп атасыздар го. А эмнеге келечек үчүн тоскоолдукка күрөшсө болбойт, тоскоолдук менен. Кудай буйрса, күрөшөбүз. Эгер президент болсоңуз, куштар боюнча иш козгойсузбу. Ким бул куштар? Эмне деген? Кумтөр. Кумтөр боюнча иш өзүнөн өзү козголот. Президенттикке барыш, мен азыр ал маселе менен келген жокмун. Кудай буйрса, расмий жарыяланса, эгер мен ошондой чечим кабыл алсам, мен башкача келем. Момундай болуп, сиздер менен жолугушпайбыз анда. Алла насип кылган болсо, эгер сиздерде кайдыгерлик болбосо, Кумтөр боюнча мен дайым айтып келатам. Кумтөр эле эмес, Талдыбулак боюнча дагы, Жери боюнча дагы, Жетимтоо боюнча дагы, Сандык боюнча дагы, Макмал боюнча дагы, Чаткал боюнча дагы бардык маселени жапмакчысыз. Мен жеке оюм. Себеп алтыны жок ушул мезгилге чейин жашап келдикпи, мындан кийин да жашайбыз. Анын пайдасынан зыяны көбүрөөк тийип атат бизге азыр. Мүмкүн 50 жылдан кийин
бизге караганда акылдуураак, сабаттуураак балдар, небере чеберлер келип калса, ошолор иштетсин деп көмүп коймокпуз кайрадан жагы. Баарыбыз билебиз, азыркы учурда бир иш акчасыз болбой калды. Ошону жок кылса болобу? Мен жана бекер айткан жокмун. Кыргызстанда мыйзамды эмес, ыйманды ордуна коюш керек бүгүнкү күндө деп. Ыйманда мындай деп айтылат. Мына коррупция боюнча да, башка боюнча да. Могу жерде эгер билбей жүрүп алып аткан болсоңуздар, бүгүндөн баштап токтоткула. Эгерде жакындарыңарбы, тааныштарыңарбы, кимге болбосун, үстөк пул бердим, күйдүм ошол арам. Билесиңерби, үстөк пул берип атасыңар да бири-бириңерге. Процент менен берип атасыңар да. Ошонун баары арам. Ишенип койгула. Ошондон пайда таппайсың. Кантип жок болуп кеткен өзүңөр деле билбейсиң. Бул өтө жаман нерсе. Ошону менен бала баксаңар, эми жакпай калышы мүмкүн, бирок ачуу чындыктын жолу эч качан мындай бир жакшы болгон эмес. Пайгамбарлар деле, пайгамбарлар канча жыл айтып актыкты айтып жүрүп, азап чеккенден башка рахатын көргөн эмес. Нух алейхиссалам 950 жыл элди ушундай жакшы жака үгүттөдү. Жада калса өзүн аялын да ишендире албай кетти го, билесиңер. Аялын да ишендире алган жок. Баласын да ишендире алган жок. 950 жылда. Анан кыргызды мен 2 саатта оңдоп жиберем. Мына пайызга акча берип атканын токтотушубуз керекпиз. Мына кечиримсиз, эч кандай кечирими жок деген 4 чоң күнөөнүн бири ошол сүткорлук. 4 күнөөнүн бири. Бийлик тараптан куудулдарга кысым көрсөтүлбөйбү дейт. Көрсөтүп атканын көрүп атпайсыңар. Ошо зал бербей койгон үчүн силерге келип атпайбы? Силерге акча издеген келип атабы? Сиз барсаңыз куудулдарга кысым көрсөтпөйсүзбү дейт. Мен ошол куудулдар менен чогуу жүрөм өзүм. Кече да айттым мен, жана концерт беришкенде айттым. Кыргызстанда бир сатира театры жок. Сатира театры болуш керек. Имам Азам дегенди билесиздерби ким? Мына биздин Ханафи мазхабындагы эң көрүнүктүү имам. Имам Азам ошол базарда кетип барса дейт. Бирөө туруп алып эле аябай монда бийигип жерге чыгып алып дейт. Аябай жаман сөздөр менен сөгүп атат. Абдан жаман. Могу жерден азыр атырылып, токтоп тур дегендей болуп, чыга тургандай болуп, чыгып аябай жаман сөздөр менен айтты дейт. Имам Азам унчукпастан ордунан жылбай турду дейт. Элдин баары ушундай угуп атат. Акыры жанагы сүйлөп бүткөндөн кийин басып кетиптир Имам Азам. Үйүнө барып, сандыгын ачып, бир кичинекей кутучасын алып, ошонун ичинде бир канча акчасы бар экен, ошону алып келип, тиги кишинин эшигин кагат. Баягы эшигин ачып чочуп кетет. Эми эл жок жерге келгенде урам деп келди дейт да. Десе жанагы кутусун коет экен. Кечиресиз, сиз бүгүн мага аябагандай чоң сооп иш жасадыңыз. Ошонун акысыны алып коюңуз, ыраазы болуп дейт. Десе баягы чочуп кетет да. Эмнеге кандай мен сени сөктүм, уруштум, башка кылдым. Эмнеге мындай кылып атасың десе айтат. Ошол жалган сөздөрдү жала жаап мага сөгүп бакырганыңыз үчүн мен канчадыр бир күнөөлөрүмдү сиз жуудуңуз дейт. А сиздин өзүңүздө кандайдыр бир сооп иштериңиз болсо, ошону сиз мага кайтардыңыз. Ошонун акысын алып коюңуз деп суранат да. Бул биздин акылыбызга туура келбеген, түшүнбөгөн нерселер, Ошондо баягы тоого келтирип, келме келтирип, иманга кирип, ислам дүйнөсүндөгү көрүнүктүү инсандардын бири болуп чыгат. Кам бергенди да билиш керек да. Куудулдарды ошондой кылып кой бериш керек. Атайын да кой бериш керек. Айттырыш керек. Сен саясатчым, жардамчым, уялып, тартынып, коркуп айтпаган нерселердин баарын куудулдар айтып турат. Мен аларды коомдун дарыгерлери деп коем. Баарына сыйлык берилип атат, аларга берилбейт дейт. Эми майда адам болсо аларга берилбейт. Ички дүйнөлүк тазалык үчүн кандай китептерди окугансыз дейт. Имам Аль-Газалинин китептерин окугула. Лев Толстойдун китептерин окугула. Достоевскийдин китептерин окугула. Айтматовдун китептерин окугула.
Айтматов жанагы эң бир көгөрүп отуруп, көгөрүп ар бир кыйынчылыкты басып өтө алам деген болсом, Жантөшевдин Каныбек деген романын окугула. Кыргыздын каада салтын, кыргыздын тилин берметтей тизилген керемет бай тилди жок кылбайм десеңер, Төлөгөн Касымбектин Сынган кылыч менен Келкел романын окугула. Алыкул Осмоновдун ырларын окугула. Жолон Мамытовдун ырларын окугула. Көп китеп. Издейм десең, окуйм десең, аябай көп китептер бар. Эгерде орустун тилин ушунчалык таза, керемет, бай тилди мен көркөм сүйлөгөндү үйрөнөм десеңер, Тургеневди окугула. Тургеневдин Дворянский гнездосун окугула. Отцы и детисин окугула. Көп да китептер. Мына китеп окуу боюнча туура түшүнүңүздөр, китеп дүйнөсү бул керемет дүйнө. Залкар инсандардын турмушун түшүнүү үчүн ошол залкар инсандардын көз карашын чыгармасы аркылуу түшүнүшүбүз керек. Сизди урматтайбыз дейт Адахан Дүйсөбаев. Биз ушул жерде шайлоого катышсак болобу дейт. Мен ушул маселени эртең Кудай буйрса Кыргызстанга барганда каттуу коебуз. Бул маселени 3 шайлоону көрүп калдым мен, катышып, көрүп. Байкоочу катарында Казакстандагы шайлоону көрдүм мен. Азербайжандагы шайлоону көрдүм. Эмнеси менен салыштырдым мен? Түркияда өзүңөр билесиздер, Германияда 6 миллионго жакын түрк бар. Голландияда түрктөр көп. Шайлоо болот деген жумада түрк авиакомпаниясы ташып үлгүрбөй калат экен. Ташып үлгүрбөй калат экен. Неге? Менин элимде, менин мамлекетимде шайлоо болуп атат. Мен барып өз пикиримди билдиришим керек дейт экен түрктөр. Карап отуруп разы болосуңар. А биздин кыргыздар эрте менен шайлоо болгон күнү акырын пардан ачат. Жаңгыр жаап аткан болсо кайра жаап туруп көрпөнүн астына кетти. Анан ыйлап жүрө берет. Эмнеге мындай жашайбыз? Эмнеге алар келип калды? Сиз ошолорду алып келип атасыз, кыргыз. Мен азыр айтсам, айтасыңар мына сооместен. Шайлоо башталганда барып койгулачы. Шайлоого барып койгулачы. Барбайт. Эртеси суроо берет. Эмнеге бул болуп калды? Себеп сен барбай койдуң да. А мен барсам деле ушул болмок да деп коет, өзүнө өзү соолуп. Андай болбойт. Эгерде күрөшсөк биз күрөшсөк, биз адамбыз, мен инсанмын, менин пикирим бар, менин оюм бар деген сезим бизде болсо, сиз каалагандай болот. Ишенип койгула. Ошондуктан жанагы шайлоо учурунда Сураныч бираз дагы бир жолу айтам. Балтабаев, Тешебаев үчүн эмес, өзүң үчүн кыргыз, өзүң үчүн барып койчу.